Буга чейин Жалал шаардык мэриясына караштуу жашылдандыруу мекемесинин күнөсканасы чакан жана шарты начар болгондуктан гүл көчөттөрдү көп көлөмдө өстүрүп даярдай алчу эмес. Ал эми өткөн жылы мына ушундай 5 сотук тейлеген заманбап күнөскананы курушу быйыл жылдагыга салыштырмалуу гүл көчөттөр көбүрөөк өстүрүлүп даярдалууда. Ермамат Жуманазаровдун Жалал шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу мекемесинде иштеп жатканына 10 жылдан аштыр. Ал учурда мекеменин күнөсканасында гүлдүн көчөттөрүнө кам көрүүдө. Эртемес как 8'de келебиз. 8'de иштеп баштайбыз. Азыр ушу отоп, карап, бардыгын ушу карабасаң от басат. Отун отоп, күндө келип, сары чурмогун алып, терип, суарып, керелден кечке ушунун ишин иш кылабыз. Буга чейин жашылдандыруу мекемесине таандык 2 сотуктай күнөскана болгон. Ага гүлдүн уругу аз себилгендиктен шарга эгилчү гүлдөрдүн басымдуу бөлүгүн башка жактан сатып келишчү. Андан арылуу максатында өткөн жылы миллион сомго чукул каражатка күнөскана курулуп, быйыл ага 22 түрдөгү миллион данадай гүлдүн көчөтү өстүрүлүүдө. Аларды жол четине тигүү 15-20 күнгө чейин кечикти. Ага каражаттын убагында бөлүнбөй калуусу себеп болууда. Мынау гүлдөр Кудай кааласа немен апрелдин 15'lerинен эгебиз деген оюбуз бар. Азыр мынау бюджеттагы кечирээк жабылганына байланыштуу мынау тендерлер ошон үчүн кечигип атат да. Убагында эртерээк эгилгенде уже биз апрелдин башына чыгарып коет элек. Аталган мекемеден билдиришкендей, шаар көчөлөрүнө быйылда бир нече түрдөгү бак тарактын көчөттөрү да отургузулат. Учурда гүл жана арчанын көчөттөрүн тигүү үчүн жерлер даярдалууда. Быйылкы жылы ушу туя колоновидный деген бар. Ушу колоновидный туядан эгебиз, Павлония эгилет, Элдарский сосна деген эгилет, анан береза эгебиз. Быйыл эмнегедир Жалал шаарын жашылдандырууга жана көрктөндүрүүгө каражат аз бөлүндү. Тагыраагы жергиликтүү казынадан 18 миллион сом каралган. Бул сумма өткөн жылга салыштырмалуу 5 миллион сомго аз. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.